Арал деңизи Орто Азияда Өзбекстан менен Казакстандын чегарасында жайгашкан жабык туздуу көл. Ал ири көлдөрдүн тизмесинде 4-орунда турган. Өткөн кылымдын 60-жылдарынан бери суунун деңгээли азайып, кургап какыраган чөлгө айланган. Эксперттер Арал деңизи эмне үчүн кургап жатканын, аны токтотууга болобу, жокпу деген суроонун айланасында талкуу жүргүзүп келишет. Бул маселе эл аралык деңгээлде көтөрүлүп, ар түрдүү иш-чаралар өткөрүлүп келүүдө. Бүткүл дүйнөлүк саздак жерлер күнүнө карата Казакстан Республикасынын Табигат өмүр коомдук бирикмеси жана Щучинск шаарындагы Жогорку Токой Чарба экология жана туризм колледжи Арал деңизинин кайра жаралышы аттуу эл аралык илимий практикалык конференция өткөрдү. Анын максаты саздак жерлердин аялуулугуна коомчулуктун көңүлүн буруу жана аларды туура пайдалануунун маанилүүлүгү. На сегодняшний день, когда Аральское море практически... Арал деңизи толугу менен жоголуп бараткандан кийин бүгүнкү күндө бир гана жол бизге белгилүү болду. Орто Азия өлкөлөрү бардык бирдикте бул кризисти жеңиши керек. Албетте мында бардык өлкөлөрдүн кызыкчылыктары каралат жана биз бири-бирибизди угуубуз зарыл. Келишим менен сүйлөшкөндө үйрөнсөк жакшы болот эле. Эмне үчүн бул зарыл? Мындайча айтканда бардыгы ачык. Бардык аймактардын стабилдүү жана туруктуу өнүгүшү үчүн муну жасасак жана узак жылдарга карай кадам таштасак деген ойдомун. И чтобы мы процветали на долгие года. Сууну бөлүштүрүү, анын тартыштыгынын кесепеттери жана Борбордук Азия өлкөлөрүндө курчап турган чөйрөнү коргоо жана аймактык өнүгүү жаатында олуттуу көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн болгон транс-чегаралык дарыялардын мындан аркы балансынын тобокелдиктери талкууланды. Суу булактарынын көйгөйлөрүнүн актуалдуулугун жана суу ресурстарынын сапаты боюнча аталган демилгени былтыр Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев белгилеген эле. Создание долгосрочного Сугат, гидроэнергетика, экология тармагында суу энергетика ресурстарын эффективдүү пайдалануу максатында Орто Азияда кызматташуунун туруктуу механизмдерин түзүү керек. Биздин ойубузча бул эл аралык суу энергетикалык консорциумунун механизми болуп калат. Арал деңизинин бассейнине суу ресурстарын бөлүштүрүү жана башкаруу мониторингин автоматташылган бирдиктүү системасынын планын түзүп ишке ашыруу зарыл. Бул демилге ар бир өлкөдө сууну пайдалануунун ачыктыгын көрсөтөт. Ошондой эле Орто Азия мамлекеттеринин диалогун жана достугун бекемдейт. Использование воды в регионе и будет способствовать укреплению диалога и дружбы между странами Центральной Азии. Азия өлкөлөрүндөгү саздак жерлерди сактоо жана Арал деңизинин аймагындагы экологиялык кырсыкка каршы күрөшүү маселеси боюнча чакырылган катышуучулардын теориялык жана коммуникациялык демилгелерин активдештирүүгө багытталган. Ошондой эле чыгармачыл шарттарды түзүү, билим берүү, курчап турган чөйрөнү коргоо, туризм жана коомчулук кызматкерлеринин ортосунда тажрыйба алмашуу, аймактык экологиялык көйгөйлөрдү чечүү аркылуу кесипкөйлүктүн өсүшүнө жана интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүүгө көмөктөшүү зарылчылыгы жөнүндө сөз сүйлөштү. Мындан тышкары, азыркы заманга актуалдуу болгон проблема талкууланды. Сегодня на базе колледжа экологии лесного хозяйства Бүгүн Токой Чарба экология жана туризм колледжинин базасында Арал деңизинин кайра жаралуусуна арналган кызыктуу конференция өттү. Мында Арал тууралуу негизги темалар каралды. Деңиздин 50 миллиондон ашык гектары чоң туз чөлүнө айланган. Более 5,5 миллионов га. Соңунда төмөнкү милдеттер белгиленди. Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү саздак жерлерди сактоо жаатындагы заманбап илимий ачылыштар, изилдөөлөр, актуалдуу көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору менен таанышуу, түшүнүү. Клара Кудайбергенова, Күмүшбек Куттубеков, УТРК Чүй.